Сокулукта от өтө 2 жол кырсыгы катталып айдоочу каза болду. Андан соң айдоочу кырсык болгон жерден изин жашырып кеткен. Орусияда жугуштуу орус бар мигранттарды депортация кылуу сунушталууда. Бишкекте психотроптук дары-дармектерди мыйзамсыз сатууга шектелген жаран кармалды. Жарандарга зомбулук көрсөткөн деп шектелген 3 милиция кызматкери кармалды. Кыргызстанда жердин силкинүүсү 3 баллды түздү. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Садыр Кожоевичтин бийлигине же болбосо президенттигине мен кызыгып аткан жерим жок. Жапаровдун бийлигине кызыгып президент болоюн деген жерим жок. Ташкиев. Мен Садыр Нуркожоевичтин бийлигине же президенттигине кызыккан жерим жок. Бул тууралуу УКМК төрагасы президент аттуу тарыктуу тасмада билдирди. Садыр Нуркожоевичтен бийликти тартып алып президент болоюн деген оюм жок. Бири-бирибизге бут тоспой, жүлүк таяк болгон үчүн мамлекетибиз өнүгүп жатат. Садыр Нуркожоевич экөөбүздү бул жашоодо ажыраштырууга себеп өмүр бүтүшү гана болушу мүмкүн. Башка себеп болушу мүмкүн эмес, деди Ташиев. Жарандарга зомбулук көрсөткөн деп шектелген 3 милиция кызматкери кармалды. Өзгөн Рибне караштуу Куршап айылдык милиция бөлүмчөсүнөн 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголуп кабакка алынышты. Алар 3-январда 2 жаранды кармап, тиешелүү документтерди түзбөстөн зомбулук көрсөтүшкөн. Натыйжада жаран катуу жабыркаган факты боюнча Ош прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, тергөө жүргүзүү үчүн УКМКнын башкармалыгына өткөрүлгөн. Шектүү катары милиция кызматкерлери кармалып, соттун чечими менен 2 айга камакка алынышты. Тажикстанда көчүү 6,5 балга жеткен жер титирөө болду. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Ош шаарынан 223 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Кыргызстанда жердин силкинүүсү 3 баллды түздү. Бишкекте психотроптук дары-дармектерди мыйзамсыз сатууга шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Борбор калаа милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, Власов көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин жанынан 39 жаштагы аял киши кармалган. Тинтүү учурунда анын кара түстөгү сумкасынан психотроптук күчтүү таасир этүүчү дары-дармектин 214 таблеткасы табылган. Ал аталган дары-дармектерди Ош базарынан сатып алып, тааныштарына бир даанасын 500 сомдон 700 сомго чейин сатып келгенин айткан. Аталган факт байыңзат каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналыктарын сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда бардык зарыл болгон тергөө иштери уланууда. Орусияда жугуштуу орус бар мигранттарды депортация кылуу сунушталууда. Орусияда медициналык кароодон баш тарткан чет элдик жарандарды соттун чечими менен депортация кылып, айып пул салуу сунушу киргизилди. Бул тууралуу Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин Макс мессенджерине жазды. Ал мигранттарга башкаларга коркунуч келтирген оорусу жок экенин тастыктаган документ жасап бергендерге жазаны күчөтүү да каралып жатканын билдирди. Андан тышкары Орусияга 3 айдан ашык мөөнөткө барган чет элдик жарандар үчүн милдеттүү медициналык кароодон өтүү мөөнөтүн 90 күндөн 30 күнгө чейин кыскартуу пландалууда. Вячеслав Володин ошондой эле медициналык уюмдарды чет өлкөлүк жаранда жугуштуу оору аныкталгандыгы жөнүндө маалыматты Ички иштер министрлигине жана Роспотребнадзорго берүүгө милдеттендирүү каралып жатканын кошумчалады. Бул жугуштуу дарты бар чет элдиктерди өлкөдөн тез арада депортация кылуу максатын көздөйт. Мамлекеттик думанын спикери бул демилгелер мигранттарга көзөмөлдү күчөтүүгө жана Орусияда коомдук коопсуздукту жакшыртууга багытталганын айтты. Орусия соңку жылдары миграциялык мыйзамдарды катаалдатып, улам жаңы эреже талаптарды киргизип жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөгөнтаев буга чейин Орусияда 377 миң кыргыз жараны миграциялык каттоого алынганын, жалпысынан бул өлкөдө Кыргызстандын 612 миң жараны бар экенин айткан. Булак Азаттык. Сокулукта от өтө 2 жол кырсыгы катталып, айдоочу каза болду. Чүй облустунун Сокулук районунда жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен айдоочу каза тапты. Маалыматка ылайык, кырсык 8 январ түнү саат 2:00 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун Романовка айылынын аймагында болгон Subaru Legacy үлгүсүндөгү унаа жогорку ылдамдыкта бара жатып, артынан Kia Optima унаасын сүзүп кеткен. Андан соң айдоочу кырсык болгон жерден изин жашырып кеткен. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган.
башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат. Өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.